19-октябрь. Сүйүүнүн эң чоң кубанычы. Анткени эч ким эч качан өзүнүн денесин жек көрбөйт. Тескерисинче машаяк жыйын үчүн кам көргөн сыяктуу өз денесин азыктандырат, жылытат. Анткени биз анын дене мүчөлөрүбүз. Эфестиктер 5-бөлүм 29-30 аяттар. Акыркы сүйлөмгө көңүл буруңуз. Анткени биз анын дене мүчөлөрүбүз. Ошондой эле Павыл 2 аят мурунураак эмне дегенин да унутпаңыз. Ал машаяк жыйынды өзүнүн алдына даңктуу кылып коюу үчүн өзүн берген. Ошентип машаяк өзүнө кубаныч табуу үчүн өзүнүн элин ыйыктыкка, сулуулукка, даңкка жана бакытка жеткиргенин Павыл 2 башка жол менен түшүндүрүп жатат. Машаяк менен анын колуктусунун ортосундагы байланыш ушунчалык тыгыз, бир дене сыяктуу болгондуктан, ал өз колуктусу үчүн кандай жакшылык кылса, аны өзү үчүн кылган болот. Демек, жогорудагы аяттардын мааниси мындай: Теңирдин өзүнүн колуктусун азыктандырып, ага кам көрүп, аны тазалап, жууп, ыйыктагысы келгенинин себеби анын ошол аркылуу өзүнө кубаныч тапкандыгы. Кээ бир адамдар муну сүйүү деп эсептебейт. Себеби алардын ою боюнча бирөөнү сүйгөн адам өзүнүн кызыкчылыгын издебейт. Өзгөчө айкаш-жыгаштагы өлүмгө даяр болгон машаяктыкындай сүйүүгө ээ болгон адам мындай кылбайт. Бирок сүйүү жөнүндөгү ушундай түшүнүктүн жогорудагы аяттарга тиешелүү кылып каралганын мен эч качан көргөн эмесмин. Кандай болгон күндө да машаяктын өз колуктусуна жасаган мамилесин бул аяттар ачык эле сүйүү деп атайт. Күйөөлөр, аялыңарды машаяк жыйынды сүйгөндөй сүйгүлө. Эфестиктер 5-бөлүм 26 аят. Ошондуктан ыйык китепке өзүбүздүн этикалык жана философиялык аныктамаларыбызды таңуулабастан, текст өзү сүйүүгө кандай аныктама бергенине көңүл бурбайлыбы? Бул аяттар машаяк өзүнүн колуктусун ыйык кубанычка бөлөө аркылуу өзү кубанычка умтулганын сүйүү деп атайт. Сүйүүдөн жеке кызыкчылыкты алып сала албайбыз. Себеби жеке кызыкчылык деген өзүмчүлдүк эмес. Өзүмчүл адам башкаларды пайдалануу аркылуу өзүнүн бакытын издейт эмеспи? Машаяктын сүйүүсү болсо өз бактысын башкаларды колдонуудан эмес, тескерисинче аларды бактылуу кылуудан издейт. Атүгүл мындай сүйүү өзүнүн колуктусун өмүргө жана ыйыктыкка ээ кылыш үчүн азап чегип өлгөнгө жана ушунун натыйжасында толук кубанычка жеткенге да даяр. Машаяк бизди ушундай сүйгөн жана бизди бири-бирибизди да ушундай сүйүүгө чакырат.